Азыр колумда 1 миллион сом акчам бар. Канча жылдан бери топтоп келе жатабыз. Бирок такыр эле үй алганга жеткире албай койдук. Деги эле акча топтойбуз, бирок топтолгон акчабыз кайра эле иштетилип кетет. Каяка кеткенин да билбей калам десеңиздер. Анда акчаңыздарды сейфке салып топтой бербестен инвестиция кылууну үйрөнүңүздөр. Анткени сейфке салып топтогон акчаңыздар инфляцияга учурап, акча күчүн жогото берет, ал эми кыймылсыз мүлктүн баасы өсө берет. Ал эми бул консалтингке келсеңиздер, сиздер инвестициянын бир канча түрлөрүн үйрөнүп, кыймылсыз мүлккө кантип акчаны жеткирсек болот, кыймылсыз мүлккө жеткенге чейин кайсыл жактарга салып акчаны көбөйтүп турсак болот, деги эле акчаны көбөйтүүнүн бир канча түрлөрүн үйрөнөсүздөр. Ал эми инвестиция деген өзү эмне деп жаткан болсоңуздар, жакында Бишкек шаарында жандуу офлайн мастер-класс болот. Акчабыз инвестициянын жардамында, же болбосо акциялардын жардамында, кыймылсыз мүлктүн жардамында, Манас аэропортунун акцияларынын жардамында, алтындын жардамында акчаларыбыз кантип көбөйөт билгиңиздер келсе, мына ушул мастер-класска келиңиздер. Мастер-класска катталуу үчүн комментарийге плюс белгисин калтырыңыз, менеджерлерим сиздер менен байланышат.